Саламатсыздарбы, урматтуу Next TV телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Табалды Тилаев. Саламатсызбы, Табалды мырза? Биздин студиябызга куш келипсиз. Саламатсыздар. Кыргыз-тажик чек арасы кайрадан бир чырлуу окуя менен башталды да. Кечээ айта кетсек, 22 май күнү Баткен районунун Карабак ошол мүрзөсүндө маркумду коюу учурунда тажиктер дал ошол Карабак мүрзөсү бизге, карта боюнча бизге карайт деп кыргыз менен тажик ортосунда тирешүү болгон да. Ошол жерде алар 2 ирет эскертүү огун да атышкан. Эми дал ушундай бир Баткен чырына байланыштуу окуяларга өкмөт тарабынан кандайдыр бир мындай өзгөчө көңүл бурулуусу кажетпи? Сөзсүз дейсиз, кече баарыбыз көрүп жаттык маалымат каражаттарына. Бул Баткен облусунун Баткен району Карабак айылында болгон маселе болду. Бул жерде баягы адамдык сапатка сыйбаган нерсе болду. Биздин кошуналар тарабынан ошо өлгөн жараныбызды биздин мүрзө, дайыма кыргыздардын мүрзөсү болуп жүргөн, ошо мүрзөгө алып барып койгон жатканда ошол кошуна мамлекеттин, тажик мамлекетинин пограничник солдаттары чыгып тоскоолдук кылган негизинде биздин баягы элдерибиз, биздин жарандарыбыз ызыры келип кандайдыр бир талаш татыш болуп кеткен. Ошондо ошол жактан оқ да атылыптыр тилекке каршы. Бул деген эмне? Бул деген биздин кошуналарыбыздын биздин мамлекетти сыйлабаганы биринчиден, экинчиден биздин ошо элибизди сыйлабаганы болот да. Бул жерде же бир суу талаш болсо макул дейт элек, же бир жер талаш болгондо бир макул болсок болот эле. Бул жерде ошо өлгөн кишини ошол жерге койгону бараткан элди тоскону бул кошуналыкка да, адамдыктагы же мусулманчылыкка да туура келбейт. Ошон үчүн бул мындай маселенин чыкканы биздин мамлекет тарабынан. Ошол границада турган органдар, ошол эле жергиликтүү бийликти айтып кетсем болот. Тиешелүү органдардын өзүнүн милдетин так аткарбаган жана аткара албаган негизинде болду. Эмне үчүн кошуна мамлекеттин солдаттары чыгат да, биздин солдаттар ошол жерде, ошол мезгилде ошол жерде болгон жок. Бул суроо жаратат да. Эгерде ошондой маалыматты албаган биздин атайын кызматтарда эмнеге андай маалыматы жок болгондо биздин суроо жаратат да. Ошон үчүн бул өкүнүчтүү. Эми ошол буга чейин дагы жер талашуу боюнча да болгон да. 16 чакырымга, маалыматтарга караганда 16 чакырымга жакын жер баткендиктерге өтүп кетти деп дагы бир ай мурун аябай бир чуу жараткан окуя болду да. Эми ошондо бул чыр кайра эле бир мүрзө шултоо болсо, экинчиси жер болсо, качан ушундай маселелер бул өкмөттө көтөрүлүп бир чечилеби? Бул эми делимитация, демаркация маселелери чечиле турган убак келип калды дейм да. Муну эртелеп тез аранчын чечпесек, бул эки элдин кагылышуусу бул мындай айлап, жылдап болсо аз мына күндөн күнгө болуп келатат да. Эми айтканга биздин шултообуз деле түгөндү деп айтсак болот да. Эми өкмөт болобу, кимиси болобу, жогорку кеңеш болобу, бул маселени уже токтотушубуз керек. Ал маселени чечишибиз керек. Сиз айткандай, Борух, Исфара ортосунда биздин Борух анклавында тажик мамлекетинин тарабынан болгон маселелерди биз бир ай мурда күбө болдук. Ошол жерде баардык өкмөт башчы болуп, парламент барып, ошол бир күн өкмөттүк саат өткөзүп парламенттин атайын токтомуну кабыл алып, ошол жерде биздин өкмөт мүчөлөрү баардыгы өзүнүн сөзүн берди эле. Биз токтом кабыл алганда, ушул токтом негизинде биз жанагы жол маселелерин, Аксай Тамдык, Аксай Рабат жана социалдык маселелерди ошол жерде жашаган элдерге атайын өкмөт тарабынан программа иштелип чыгып Баткен облусуна именно ошо өзгөчө чек ара статусун алган айылдарга пенсия, пособие, ошол жерде иштеген биздин мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын 2 эсе көтөрүү боюнча биз маселе койдук эле. Өкмөт сөзүн берип, тилекке каршы бүгүнкү күндө эч кандай иш жүрбөй атат да. Аны бүгүн мен парламентте да эртең менен көтөрдүм. Ошол токтомдун аткарылышы боюнча ушул айдын жарымына чейин биз каникулга кеткичек өкмөттүн маалыматын угуу. Биз токтомдо так жазганбыз. Квартал сайын өкмөт ушул чек ара маселеси боюнча бизге маалымат берип туруш керек. Биз анын маалыматын угуп турушубуз керек да. Ошон үчүн ал жерде биз делимитация, демаркация маселелерин чече албасак, ошол жерде элдин зымыны, бир чек аранын зымын тартып бере албасак, же болбосо жанагындай бүгүнкүдөй коопсуздугун камсыз кыла албасак, анда алардын социалдык маселелерин ошол жерде биздин элдерибиз границадан жылбай жашай турган кылышыбыз керек да. Ошон ал жерге жашаган биздин жарандарыбыз кызыктар болуш керек. Мен ошол жерде жашасам, чек араны сактап турсам, мага өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан
пенсиям 2 эсе жогору болот, мен пособияны 2 эсе көп алам, мен айлык маянам 2 эсе көп болот деп биздин так эле ошо патриот элибиз бүгүнкү күндө кандай жашоого шарт оор болсо да ошол жерден жылбай турат. Мен ошол чек ара маселесини 1 ай 3 апрелде карап атканда жогорку кеңеш трибунасынан да ачык айттым. Биздин канча жерибизди биздин азыр ошо кошуналар тарабынан басып алды десем болот. Ошол жерди баягы туруктуу жашап калганы боюнча. Ал жерди биз бүгүн кайтарып алганга мүмкүнчүлүк жок. Себеби эми алар айтып атат, бул биздин жерибиз деп атат. Убагында баягы такталган 91-жылы биздин ратификация болгон Минский соглашение бар. Ошондо тажик мамлекети тарабынан да, кыргыз мамлекетинин тарабынан такталган болчу да. Ошол кездеги такталган болсо, ошол документтер азыр барбы? Сөзсүз бар. Ошол кездеги биздин жогорку бийлик деп айтсам болот. 91-жылдан кош көңүл болуп убагында чечип койгон эмес да, ошол такталган жерлерди делимитация, демаркация маселелерин ошондо чечип койгондо бүгүн суроо жаратмак эмес да. Андан кийин биздин кошуналарда граждандык согуш болду. Ал кезде деле биз ошонун пайдаланып чечсек болмок. Мындайча айтканда бул Баткен облусуга жогорку бийлик тарабынан эч кандай баягы көңүл бурулган эмес да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул чоң маселе болуп баратат да барган сайын. Биз муну тез аранын ичинде чечпесек, мен ойлойм бул маселе эки элдин ортосунда чоң кагылышууга алып барат да келечекте. Аны чечүү боюнча бизде бир топ рычагдарыбыз бар. Биз ал рычагдарды коркпой колдонушубуз керек. Кандай ушул? Мисалы үчүн ошол Борух анклавы турат. Бир топ баягы экономикалык жактан бизге көз карандысыз. Ошол эле азыркы Кытай тарабынан өтүп аткан товарлары мамлекеттин электр энергиясыны биз аркылуу алып өтүп атат биздин кошуна мамлекетибиз. Андан сырткары бир топ маселелер бар да. Ошону биз колдонуп, бул эми себеби алардын биздин кошуналар жактан аларда атайын программалар иштелип атат. Ошол биздин ошо кошуна облусу, Сагдийский облус деп коет, Баткен облусун курчап турат. Ал жерде элдин саны бүгүн 3 миллиондон ашты да, 3 миллион. Баткен облусунда болгону бир 500 миң калк жашайт да, 500 миң тегерегинде, анынан жарымы баягы тышкы миграцияда же ички миграцияда жүрөт да. Себеби ал жерде жашоо оор, жашоо катаал, суулуу жер жок. Ошол эле Баткен облусун алсак, кээ бир райондордо керек болсо бир ошол Көкташ айылын алсак, мисалы, ошол эле Максат айылын алсак, 1 сотуктан дагы суулуу жери жок да. Мына 1 сотуктан суулуу жери жок болсо, алыскы район деп эсептелсе, мына Борбордон 1100 километр турат. Жанагы Максат айылдары алар 1200-1300 километр аралыкта турат да. Алар же бир ишкана ача албайт ал жерде. Ишкана ачайын десе ал жерде үйлөрүнүн документи жок, такталбаган жерде деп бүгүнкү күнгө чейин кээ бир биздин жарандарыбызга баягы үйгө да документ берилген эмес да, ошондой чечимдер кабыл алып калган. Ошон үчүн бул маселелерди тез аранында ичинде биз чечишибиз керек да. Буга чейин ошол тажик-кыргыз чек арасында аябай бир кандуу окуя дагы болуп кетти. Биздин аскерлерибиз жаракат алып. Дал ошол учурда сиз өзүңүз барып дагы жеринин күбө болгонсуз да. Ошол жерде азыркы учурда деле айтылып жатат, жашоочулар ушунчалык бир коркуу сезим менен жашап калышкан депчи. Алар дагы бир сизге үндөрүн айтып, жогорку жакка жеткизиңиз деп бир мындай суроо талаптар болду. Алардын дагы ошол көйгөйлөрү чек ара маселесинен тышкары дагы алар тойлор болобу, жакшылык жамандык болобу, сыртка чыккандан биз коркуп калдык деп дагы интернеттерге таркап кетпедиби? Ошол жерде жеринен барган күбө катары айтсаңыз. Сөзсүз ал жерде барганда бүт эл күбө болду. Ошол жерде вице-премьер, өкмөттүн вице-премьерини эл кубалап жүрөт. Губернаторду кубалап жүрөт, өкмөттүн өкүлүнү. Бул өкүнүчтүү да, ушунчалык элдин баягы бийликке ишенбей калгандыгына. Ошондо биз депутаттык топ барганда бизге элдер өтө кайрылды да. Эң негиз көйгөй ошол Аксай айылында, Аксай Көкташ айылында болдук биз. Аксай айылында 100дөн ашык аялдар, үй бүлө аялдар, балдары, жаш балдары менен, кыздары менен 5 күн ошо облустун центрде гимназиянын общежитиясында жашады. Бул азыр 21-кылымда өзүбүздүн мамлекетибиз болуп туруп,
Анан өзүбүздүн айылда, өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн үйүбүздө жашай албаган бул өтө баягы уят жана өкүндүрө турган нерсе да. Ошондо бизде бир аксакал ыйлап ошол жерде айтты, эми баарын эми макул. Бизге жол кура албасаңар, бала бакча кура албасаңар же бир ишкана ача албасаңар, биздин коопсуздугубузду камсыз кылып бербейсиңерби деди. Ошол же болбосо бизге бүт мүмкүнчүлүктү бергиле, биз паспортубузду тапшырып, баардык мамлекеттик органдар чыгып кеткиле, биз өзүбүздүн коопсуздугубузду өзүбүз камсыз кылабыз. Биз ошо чек араны колдоп беребиз дейт. Андан эң огору ошол аксакалыбыздын кайрылганы биздин азыр аялдарыбыз, биздин кыздарыбыз жана төрөлүп аткан балдарыбыз момунда үйүндө жатсаң атып кетип атса же тепкилеп атса, бул баягы психикалык оор абалда деди да. Төрөлгөн балдарыбыз да мындай оорукчан төрөлүп, мындай жашоодо да психикалык оорулуу болуп баратабыз деди. Туура эле да, ошол төрөлгөндөн баштап эле күнүндө үйүң жанынан ок атыш болуп атса, үйүңө басып келип солдаттар автомат менен сабап атса башыга атасыны же агасыны, жаш балдарды үйүнө чейин кирип келип сүдүрөп, биздин кошуна милиция кызматкерлери же болбосо ошо солдаттары ушундай кордукту көрсөтүп атат да. Бул деген биздин кошуналарыбыз азыркы күндө биздин мамлекетти, биздин элди тең ата көрбөй калган. Себеби биз ошондой иш чараларды жүргүзө албай атабыз. Буга чейин эми азыр деп атпайм, бул 27 жыл, 28 жылдан бери болуп келе аткан нерсе да. Биздин ошол мурдакы айтып атам, мурдакы бийликтер ошондой тийиштүү көңүл бурбаганы да. Ошол 2000-жылдары Баткен окуясы жанагы террористтик топтун өкүлдөрү кирип келгенде эле ошо Баткен облусу болуп түзүлгөндө ошондо бир өзгөчө көңүл буруп келиш керек эле да. Ошондо биздин тажик мамлекети менен чек араны да тактап койгондо жакшы болмок ошол кездеги бийликтер. Ошол учурда чек ара маселеси апрель айында болгон учурда премьер-министр Жеңиш Разаков да барган да. Бирок ошол жерде өзүңүз айткандай жашоочулар аябай бир жаман кабыл алып, аларга нааразычылыктарын дагы айткан. Ошол эле учурда Жеңиш Разаковду дагы дал ушул чек ара маселесине тиешеси бар деп дагы кептер айтылды да. Негизи ушул канчалык деңгээлде чындык? Же эгер чын эле болсо ошондо биздин 2000-жыл эмес, 2010 жылдан бери эле ошондо Баткен чек арасы сатылып кеткендей да. Кандай ошондо кимдин бул өкмөттүн бир тиешеси барбы ушуга? Бул жерде эми жер сатылуу боюнча маселе жок. Биз баягы өкмөт жогорку кеңештин эки токтомун кабыл алды. Бирөө жабык түрүндө, ДСП деп коет, жабык документ да. Анан экинчиси мына ачык өкмөткө тапшырма берилген маселе да. Анан Жеңиш Разаков боюнча көтөрүп кеттиңиз, ал киши 2010 бери ошол областтын милициясынын ички иштер башкармалыгынын башчысы болуп турган. Андан кийин областта өкмөттүн өкүлү болуп турду, азыр губернатор деп койсо. Андан кийин өкмөткө вице-премьер болуп келди, атайын ошол чек ара маселеси боюнча. Андан кийин кайра президенттин кеңешчиси болуп, кайрадан өкмөткө келип, ошол чек ара боюнча вице-премьер болду да. Анан ошол областты көйгөйүн билип туруп, ошол жерде башчы болуп иштеп, ошол эл менен аралашып жүрүп, ошондой көйгөйгө жеткени балда элде да күмөн санатты да. Значит, могу маселелердин чечилбей атканы, мындай көйгөйлөрдүн пайда болгону, сиз мындай бизди күмөн санатасыз деген элдин да ошол жерде сөздөр болуп, элдин нааразычылыгы ал кишиге өтө көп болду да. Биз парламентте да аны өкмөт башчыга койдук, бир топ депутаттар ачык айтып чыкты. Ошол жерде мен да суроо бергенде, Курманбай Искендеровду эмнеге жумуштан алдыңыз дегенде, баягы мамлекеттик этиканы бузду деп премьер-министр жооп берди. Анда Разаковго деле кандай чара колдонуш керек эле десем, ал киши берди, азыр иликтенип атат. Бул кишинин тиешеси барбы, сиздер айткан жанагы шпион деп жана башка сөздөр айтылды. Ал боюнча иликтөө жүрүп атат. Иликтөө аныктап берсе, анда биз бул киши жазасын алат деп айтты да. Ошондо азыркы учурда бүгүнкү абал боюнча дагы биз ошол ички иштер министри мына Курсан Тасанов боюнча, Курсан Тасановдон айтканда, ал киши айтып атат, ал жакта абал туруктуу. Биз уюлдук телефон аркылуу байланышка чыктык, өзүбүздүн өкүлүбүздү дагы жибердик, бирок абал туруктуу.
буну жөн эле көтөрө бербеш керек, абал тынч деп дагы айтып өттү да. Ошондо бул көнүмүш барып бул Баткен тажик кыргыз чек арасы көнүмүш адатка айланып калабы? Бир ай мурун болгон болсо кайра дагы эскертүү октор атылды. Буга бир конкреттүү мындайча айтканда өкмөт же президент көңүл буруш керекпи? Сөзсүз мен дагы бир жолу айтып кеттим, Курсан Асановду, генерал Курсан Асановду мен өтө сыйлайм, бирок жанагындай абал тынч, аны көтөрө бербеш керек деген туура эмес. Абал бүгүнкү күндө мүмкүн тынчтыр. Бирок мындай жалпы алганда абал тынч эмес да. Биздин маселелер жаралып атат да, ок атуулар болуп атат, жарандар казуу болуп атат. Бул тынч эмес. Абал качан тынч болот? Биз чек араны делимитация, демаркацияны чечип, чек араны аныктап, ошол торду биз тартып элибизге, мына бул жер сиздердин чек ара. Бул жака кошуна мамлекеттин жарандары өткөнгө болбойт, же тийиштүү органдар, солдаттар өткөнгө болбойт. Бул жака ок атылбайт дегенде гана тынч болот да. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтам, кошуналар эмне керек алардан дейсиз? Жер керек аларга. Жер керек. Бизди көз каранды болушубуз керек. Мисалы ошол Варух менен Исфара шаарынын ортосунда биздин жерибиз турат. Алар анклавда калган. Эгерде ошол сиз айткан 16 километрди алар жакындатып аз калды Варухка. Эгер алар бириктирип калса, биздин чоң районубуз, Лейлек району анклавда калат. Анклавда калгандан кийин сөзсүз аларда рычаг болот биздин мамлекетке кандайдыр бир өзүнүн кызыкчылыгын өткөрүш үчүн. Кызыкчылыгы кандай? Кызыкчылыгы буларга бүт көз каранды бүгүнкү күздө биздин тажик мамлекети бизге ошол эле жол, ошол эле суу, ошол эле электр энергиясы, ошол эле баягы башка мамлекеттерге чыгыш. Өзүңүздөр билесиздер, буга чейин Өзбекстан менен алакасы 20 жылдай аларды жабык турду. Ошол эле темир жолу дагы, ачык кара жолу дагы, чек арасы дагы туңгуюк жабык турду да. Бул жерде да маселе бар. Эртеңде аларда ошондой маселе болуп калса, буларга биз тараптан кенен жүрүш үчүн аларда бир кандайдыр бир рычагдар бар. Бүгүнкү күндө бизде андай рычагдар көп. Эмне себептен биздин ошо тийиштүү мамлекеттик жетекчилерибиз аны колдонбой атканы мага да күмөн туудурат да. Биз сөзсүз талапты коюп атабыз, күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул маселени айтып атабыз. Кээ бир ошого тийиштүү биздин жетекчилерибиз андай жолдорго бара албайт. Алар бизге айтып атам дагы бир жолу, жолго, электр энергияга, сууга көз каранды. Толук болбосо да кандайдыр деңгээлде кээ бир райондору бизсиз суу алып турат. Биздин жер аркылуу ушул аны башка жолу жок, башка жактан алып. Ошол эле Көкташ айылындагы жана 4 көчөнү айтып атабыз, 275 метрди алганда кандай соода болгон? Ал жерде өкмөттүн токтому бар. Биз аларга жер бергенбиз, жанагы электр линиясын тартуу боюнча. Алар электр линиясын тартып алып, тилекке каршы бизге документте көрсөтүлгөн жерин бербей койду. Анда да биз артка кетип уступкага барып атабыз. Андан кийин өзүбүздүн жерибизди арендага алып атабыз. Андан сырткарыда бүгүнкү күндө бир топ маселелер бар. Ошол эле биздин газыбыз азыр бекер, биздин Кыргызстандан чыккан газ ошо Сагдийский областка Канибадан шаарына кетип атат. Ал маселени коюп атабыз. Буга чейин биздин ошол нефти чыккан баягы жерлерибиз, алар колдонуп келген 72-жылдан бери. Жакынкы арада 2013-14 жылдан бери алыны биз кайра алдык. Тилекке каршы ал жерди да иштете албай атабыз. Өзүбүздөн чыккан нефтини, өзүбүздөн чыккан газды биздин жаныбызда турган айыл өкмөткө бере албай, ушу кошуналар азыр бекер бүгүнкү күндө алып атат. Ал маселени да коюп атабыз. Ошон үчүн бир топ маселелер бар. Анын үстүнөн өкмөт баягы ошол дагы баягы чечиле турган маселелерди чечип койсо, мен ойлойм, келечекте алар биз айткан, биз койгон баардык талаптарга алар макул болот. Сиз жана сөздүн башында айтып өттүңүз, буну биз жогорку кеңеште да талкууга салабыз, каникулга чейин дедиңиз да. Ошондо талкууга салганда кандай эмнелер өзгөрүлүшү мүмкүн? Талкууга салынды, буга чейин дагы күн тартибине коюлду. Эми биз ал жерде так маселелерди койгонбуз да, могу жумуштарды аткарышыңар керек деп. Эгерде алар аткарылбаса, сөзсүз тийиштүү жетекчилердин жоопкерчилигин карайбыз. Андан сырткары өкмөт башчыга да ошону айтканбыз. Эгер мындай маселелер чечилбесе, анда отставка маселесин караш керек.
Себеби бул оюнчук эмес, экономика бул жерде кандай гана жакшы жумуштарды кылбайбыз. Биздин жанагында өткөндө мындай коопсуздукка келгенде баардык нерсе баягы кереги жок болуп калат да. Себеби ал жерде чоң көйгөйлөр башталып кетип атат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыз, Иракта эмне болду, Ливияда эмне болду, жана башка жерлерде кандай болуп атат. Украинада болгон эле маселени мына көрүп аттык. Мына чек ара маселелерге тийиштүү да мунун баары. Ошон үчүн биринчи биз өзүбүздүн чек арабызды аныктап албасак, өзүбүздөй үйүбүздө эле көрүш керек да, өзүбүздүн үйүбүздү кандай мамиле кылып атабыз. Биздин кошунабыз бир метр эле огородун жылдырып койсунчу, эмне гана жолдорго барбайбыз. Ошон үчүн бул мамлекет дагы ошол район дагы ошол жерде жашап аткан райондун эли, ошол жерде жашап аткан айыл өкмөттүн эли, ошол жерде жашап аткан көчөнүн элиге да биз жараныбыз болгондон кийин, биздин мамлекет болгондон кийин жанагы маселелерди чечишибиз керек да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Табалды Тиллаев болду. Бүгүн бизге атайын ошол кыргыз-тажик чек арасы боюнча келип маек куруп берди. Табалды мырза, сизге дагы бир жолу чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз биздин студиябызга келип бергениңиз үчүн. Рахмат сиздердин да чакырууңуздарга, ушул маселени дайыма чагылдырып көтөрүп көрсөтүп келесиздер, биздин коомчулукка түшүндүрүп. Эми ыйык Рамазан айында мен элимди чын жүрөктөн куттуктап, ушул ыйык ай майрам десек болот. Ушу орозолору кабыл болсун, жакшы ойлогон ниет максаттарын Аллахым кабыл кылсын. Биздин мамлекетибиз өнүккөн, өскөн мамлекеттерине кошулуп, эң негизгisi бизде тынчтык болсун. Элибизде ар бир үй бүлөдө бакыт, береке болсун.